чыгармасын кайталайбыз, жыйынтыктайбыз. Негизи мурдагы сабакта өтүлгөндөй, бүгүн да биз топ менен иштейбиз. Топтун курамы өзгөрүлбөйт жана ошондой эле ушул боюнча калат. Эми кыздар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты бүгүн биз эрте келген турналар чыгармасынын эпизоддорун негизги сөздөр менен кайталайбыз. Андан кийин Вендин диаграммасы аркылуу чыгарманы анализдейбиз, салыштырабыз. Жана ошондой эле мекенчилдик, патриотизм жөнүндө көз карашыбызды талкуулайбыз. Анда эмесе кыздар, силерге суроо, биринчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларында символикалык белгилер бар? Сайкал, Энтелген турналар, ак кеме, дагы башка ким айтат? Санира? бетине бетте мисалы түн. Азаматсың. Эми кыздар, бүгүнкү чыгармабыз эрте келген турналар болгондуктан символикалык белгиси турналар деп айтты Сайкал. Турналар эмненин жышаны болуп, эмненин белгиси болуп эсептелинет? Татыбүбү? Турналар эрте келгенде муңчулук, токчулук жыгымын билдирет да. Азаматсың. Бүгүнкү сабагыбызда кыздар натыйжалуу, жакшы сабактардан болсун деп тилейли. Эми кыздар, биз анда чыгарманын негизги эпизоддорун эсибизге салып алалы. Бул сүрөттү көргөндө эми кайсы окуя, кайсы эпизод эсиңерде калды? Ким айтат? Мерим? Айгерим? Бул география учурунда Камал деген мугалими география өтүп жатканда ошондо окуя башталат. Чыгарма башталат, э? Ооба. Андан кийин дагы кошумча кылып турган неңер бар, маалыматыңар? Ошо география сабагында Султанмурат ошо мени өзүмдүн үй бүлөм менен ошо Австралияга барып кеткен болот деп кыялданчу. Австралияга барууну кыялданчу. Дагы кыздар, Айгерим дагы кошумчалап турган маалыматың барбы? Австралияда кенгуру жөнүндө, деңиздер жөнүндө өтүп аткан болот. Азаматсың. Андан кийинки сүрөт. Бул сүрөттү көргөндө кайсы эпизоддорду эсиңерге салдыңар? Согуш учурунда болгон эпизоддор. Бул аскерлер согушта катышкан. Кайсы жылы сүрөттөр? 1941-жылы. Азаматсың. Андан кийинки аскерлер, бул дагы. Муну кимге салыштырып атасыңар? Аскерлерди көргөндө эмне дагы кайсы окуялар эсиңерге түштү? Сайкал? Десанттар, анткени алар ошо десанттарда болуп, элине жардам беришти. Азаматсың, десанттарда дедиңер. Бул Турналар. Сейил? Турналар. Эмненин белгиси? Эмне жөнүндө болот? Султанмурат жер айдап атканда асманга караганда турналар учуп келген. Бул малчылыктын жана токчулуктун белгиси. Молчулуктун жана токчулуктун белгиси. Азаматсың. Андан кийин бул Диана. Бул Аксай десанттардын аттарын окуткан уруу. Ооба, азаматсың. Эми кыздар, биз негизги эпизоддорду эсибизге салып алдык. Андан кийин кыздар, эми чыгармадагы негизги окуяларды салыштырып көрөлүк. Биз бүгүн Вендин диаграммасы менен иштейбиз. Анда кыздар, негизи Аксай десанттарынын балдары канча жашта эле? 7-чи класс. Силер курактуу балдар экен. Эми кыздар, ал Аксай десанттардын максаты эмне? Десант деген ким? Элине жардам берет. Десант деген ким айтат ушуга? Клара? Десант деген согуш мезгилинде тапшырма берилген топ. Дагы кандай маалыматыңар бар кошумча айта турган? Аны эмне үчүн Аксай десанты деп аталып калган? София? Анткени ал таласта болгон, таласта жерди айдап жүргөн аты Аксай болчу. Ооба, Аксай деген жер болчу. Эми кыздар, Аксай десант деген ким? Аксай десанты эмнеге Аксай десанты деп аталып калган? Алардын максаты эмне экенин билдиңер. Эми кыздар, силер бул сабакта өзүңөрдү окуунун десанттары катары элестетип көрүңүздөр. Себеби силер дагы Аксай десантындай 13-14 жаштагы кыздарсыңар, э? Эми бул лицейге келүүнүн максаты эмнеди? Силер эмнеге келдиңер лицейге? Айгерим? Мен бул лицейге мыкты сапаттуу билим алганы келдим. Билим алуу келдиңер, э? Силердин максатыңар эмне? Татыктуу
билеген болду. Эми азыр биз Аксай десанты менен силерди окуунун десанттарын салыштырып көрөлү. Биринчи топ Аксай десанттарынын өзгөчөлүктөрүн жазышат. Экинчи топ болсо окуунун десанттарынын өзгөчөлүктөрүн жазабыз. Убакыт бүттү кыздар. Мына биринчи топ. Тактага чыгабыз да үчөөнү жазабыз. Маркерибизди алабыз. Азаматсың. Эми кыздар, Аксай десанты биринчи эмгекчил деп жаздым. Кана ким комментарий берет? София. Эмгекчил деп жазган себебиңиз биз азыр отурабыз, класста отурабыз, жөн эле тетрадьтарга жазабыз ошол деле. Бирок алар ошол жерди айдашып, көп иштер кылышкан, ошол үчүн эмгекчил деп жаздым. Азаматсың. Андан кийин Тайманбас. Тайманбас, ким комментарий берет? Татыбүбү. Тайманбас алар күчтүү мындай өз эмгеги менен артекени кылышатын Эч нерседен ооба, эчтекеден коркушпайт. Азаматсың. Андан кийин Кыялкеч. Айгерим, кана айтып койчу. Кыялкеч Аксай десанттары кыялданышкан. Ушул согуш бүтсө ушундай кылабыз деп кыялданышкан алар. Алар согуш учурунда дагы кыялданганды унуткан эмес, Азаматсыңа кол чаап коебуз. Андан кийин экинчи топ согушту көрбөгөн, Согушту көрбөгөн. Мерим. Окуу десанты алар деген биз сыяктуу адамдар, биз Силерсиңер, десантыбыз. Согушту көрбөгөн биз деген мындай баары астыбызда даяр болгон нерсени кылабыз. Биз деген мындай согушту жамандыкты көргөн эмеспиз. Азаматсыңар, согушту жамандыкты көргөн эмессиңер. Андан кийин мыкты эмгекчил дептерсиңер. Ким комментарий берет? Айгерим. Мыкты эмгекчил деп жаздык, анткени алар ушунчалык мыкты эмгекчил болбосо, алар ушунун баарын ушул чоң адам иш кылгандарды. Силер эмне үчүн мыктысыңар, эмне үчүн эмгекчилсиңер? Эмне себептен окуйсуңар? Биз эмгекчилбиз, анткени биз ошол аябай көп окуп, Аябай көп окуйсуңар, Мыкты болгуңар келет, Азаматсың. Андан кийин патриот, билимдүү дептерсиңер. Ким? Кана Диана айтып койчу. Эмне үчүн силер патриот, окуунун десанттары патриот, билимдүү? Анткени бизде да патриот сезимибиз бар. Ооба. Анан биз баарыбыз ушул мекенибизди Коргоо үчүн биз ошол үчүн да биякта окуйбуз. Азаматсың. Кол чаап коебуз кыздар. Анткени кыздар, силер окугучту көрбөсөңөр дагы ичиңерде эмне бар? Аксай десантындай болгон эмне бар? Патриоттук сезим. Силерде да эмне? Күчтүү экен, Экинчи топко дагы кол чабабыз кыздар. Эми кыздар, жашоодо ак кара дайыма эмне болуп жүрөт? Эл шафак болуп жүрөт. Азыр биз сөздөр менен иштесек, антонимдерди тапсак кыздар. Антонимдерди тапсак. Кана ким антонимдерди табат? Кайгы, Клара, кубаныч, Азаматсың. Зыян, Элина, пайдалуу. Андан кийин жакшылык, Күлсүм, жамандык, өлүм, Татыбүбү, жашоо. Өлүм, жашоо. Өлүм, өмүр десеңиз да болот, кыздар. Эми кыздар, Аксай десантына кимдер зыян берди? Уруулар, Азаматсыңар. Эми кыздар, уруулардын өзгөчөлүктөрүн жазгачы. Эки минут берем.
Уруулардын өзгөчөлүктөрү. Аксай десанты менен окуунун десанттарынан уруулар кантип өзгөчөлөнөт? Убактыбыз бүттү. Биринчи топ. Клара. Уруулардын өзгөчөлүктөрүн 3-тү жазабыз, Ооба. Ташпор. Жалпоо. Азаматсың. Ку. Андан кийин экинчи топ. Диана. Барбы. Азаматсың. Эми биринчи топ. Ташпор дедиңер. Комментарий бергилечи. Айгерим. Ташпор анткени алар ушу кичинекей балдар жол айдап жүрсө ошол орунда аттарын дагы алып кетет. Жер айдап жүрсө ошол орунда аттарын алып кетти. Кичинекей балдарга дагы эмне кылган жок? Боор ачылган жок, Азаматсың. Андан кийин экинчиси жалпоо дедиңер. Назима. Жалпоо анткени бирөөнүн эмгегин алып калышты. Ооба, өздөрү эмгектенген жок, Андан кийин үчүнчүсү Ку дейт. Эмне ку? Ким айтат? Айжамал. Анткени алар акырындап жөн эле байкап анан кетип, анан түнчүдө келип аттарын алып кетишти. Азаматсың. Кол жабыңыз кыздар. Экинчи топ. Жамбаганлар дептирсиңер. Диана. Бул өзүндө ойлогон киши болот. Өздөрүнөн ойлогон кишилер, Азаматсың. Экинчиси Коркоп. Санира. Себеби аларден чоң кишилерден болгондо да кичинекей жанагы балдардан кичинекей балдардан уурдашты да, аттарды ошондуктан ошондуктан коркуп деп ойлойм. Азаматсың. Анткени коркоп болбогондо чоң адамдардан уурданат, Булар эмне? Өспүрүм курактагы балдардан уурдашты, Үчүнчүсү ыймансыз дептирсиңер. Мерим. Ыймансыз алар, ыймандуу адам эч качан уруулукка барбайт. Ооба. Алар деген ыймансыз болгондуктан уруулук кылышты. Азаматсың. Кол жабыңыз кыздар. Экинчи топко. Эми кыздар, биз өзгөчөлүктөрүн билип алдык. Эми окшоштуктарын жазалы. Кыздар, окуунун десанты менен Аксай десантынын кандай окшоштуктары бар? Кана 3-төн жазгыла. Кандай окшоштуктары бар Аксай десанты менен окуунун десанттары? Эки минут убакыт берем. 1 минут өттү. Убактыңар бүттү. Баштайбыз. Биринчи топ. Кана жазабыз. Кандай окшоштуктары бар экен? Ал сени. Ооба, Азаматсың. Азаматсың. Андан кийин экинчи топ. Мерим. Барбы?
Азамат. Эми комментарий беребиз кыздар. Биринчи топ. Эмне үчүн патриот деп эсептейсиңер? Окуунун десанттарындагы, Аксай десанттарындагы. Таттыбүбү? Анткени биз деле окуунун десанттары бизбиз да. Ооба. Биз деле окуйбуз, биз деле мекенибизге мындай пайда келтиргибиз келет. Аксай десанттар деле алар деле ушундай болгон. Алар деле эмгек кылып мекенине жардам кылгысы келишкен. Алар да окушкан, Азаматсыңар. Андан кийин экинчиси билимдүү. София. Билимдүү деп жазганын себеби анткени биз Аксайдын десанттары балдары согуш учуру болгонуна карабай алар дагы өнүккүсү келип, алар да окуп жүрүш да, окуучу десанттар. Ооба, Азаматсыңар. Андан кийин Кыргызстанга пайда алып келишет. Сейил. Аксай десанттары жер айдап Кыргызстанды өнүктүрсө, окуунун десанттары алар окуп Кыргызстанды өнүктүрөт. Азаматсыңар. Кол чабабыз кыздар. Андан кийин экинчи топ. Акылдуу дешиптир, Акылдуу. Ким комментарий берет? Акылдуу окуу десанттары акылдуу, анткени алар өз мекенинин максатын аткаргысы келет. Аксай десанттары ал деген өзүнүн мекен акылдуу болгон себеби алар кичинекей болгонуна карабай алар деген өз мекенине, өз элине жардам кылышты. Азаматсың. Сонун. Андан кийин өз мекенин сүйөт. Экинчи мекен ким комментарий берет? Өз мекенин сүйбөсө, алар ушундай чоң ушундай ишти кыла албайт эле деп ойлойм. Азаматсың. Андан кийин кичинекей балдар деп берсиңер. Биз деген окуу десанттары биз деген окуу түрүндө өзүбүздүн эмебизге, мекенибизге пайда келтиребиз. Алар деген мындай эмгек кылып эмесишкен. Бирок экөөңөр тең окуунун десанттары дагы, Аксай десанттары дагы эмне? Өспүрүм практага эмнесиңер? Алар балдар болсо силер эмнесиңер? Кыздарсыңар. Эми кыздар Азаматсыңар. Эми кыздар, бул жакта Аксай десанты менен уурулардын окшоштуктары барбы? Ооба. Кана 3төн жазабыз. Биринчи топ. Таштайбыз. Назима. Азаматсыңар. Андан кийин экинчи топ. Элина. Азаматсың, отурабыз. Эми биринчи топ. Бир өлкөдө жашашат. Комментарий бергиле. Ким? Айгерим кана берип койчу комментарий. Өлкөдө жашашат. Аксай десанттары да Кыргызстанда жашаган, уруулар да Кыргызстанда жашаган. Азаматсың. Андан кийин экинчиси жашагысы келишет, Сайкал. Анткени алар жашагысы келген үчүн ошо урулушка барышты. Алар да жашагысы келишти. Бирок кандай жол менен? Ошо жалпак болуп жолу менен. Ооба. Андан кийин үчүнчүсү кыял кеш деп турсуңер. Таттыбүбү. Анткени Аксай десанттарынын деле кыялы бар, согуш бүтсүн ошондой кыялдар бар. Уруулардын деле кыялы бар. Алар мен да мындай бай болоюн, мындай аттарым болсун деген кыял болушу мүмкүн. Азаматсың. Кол чабабыз кыздар. Ал эми экинчи топ адамдар деп турсуңер. Диана. Адамдар анткени ким болбосо да ал адам деп ойлойм. Азаматсың. Уру болсо дагы эмне? Адам, Экинчиси өз каалоосун аткарат. Мерим. Уруулар деген алардын деле каалоосу, алардын деле ой пикирлери бар. Уруулар уруулук кылып өз максатына балким жетти.
ошо өз каалоосун аткарышты алар дагы. Азаматсың, үчүнчүсү сезимдери бар дептирсиң. Алар уруулар болсо дагы алар биздей эле ошондой сезимдери бар деп ойлойбуз. Аксай десанттарындагы урууларындагы эмнеси бар? Сезимдери бар. Азаматсыңар. Эми кыздар, бул жакта биз Венден диаграммасын түздүк, бирок бул жакта бир өзгөчөлүк бар. Уруулардан айырмалап турган. Эмне өзгөчөлүк деп ойлойсуңар? Алар патриот эмес. Кана айжамал айтып койчу ордуңуздан туруп. Алар патриот эмес, анткени согуш болуп аткан учурда алар өзүн ойлошкон, мекенди эмес например, ушул аттарды урдап, ушул же биринки например карыяларга болмокту. Азаматсың, анткени алар өздөрү гана ойлошкон, ор заманда. Андан кийин Мерим Ошол уруулар Аксай десанттан аттарды ураган урдаган. Ошол убакта Аксай десанттар алар деген ошол аттар менен Аксайды эметишкен, айдашкан. Ошо согуш бүткөн малда Жер айдашкан, түшүм болсун деп алар деген ошол аттар менен айдашкан болуш. Ооба, кыздар, бул жакта азаматсыңар, бул жакта бизди уруулардан айырмалап турган эмне экен? Мекенге болгон сүйүү экен, Биз эмне кылышыбыз керек экен? Ар бир адамда эмне бар? Жүрөгүндө мекенге болгон сүйүү бар. Аны эч качан эч ким эмне кыла албайт? Өчүрө албайт деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбыз силерге эмнеси менен жакты жана эмнеси менен жаккан жок? Ким айтат? Ой пикириңерди айткыла. Тартынбагыла кыздар. Берим. Бул сабак биз ар ким өзүнүн ой пикирин айтты, ошол жагы мага жакты. Анткени ар бир адамдын өзүнүн ою бар. Азаматсың, дагы кимде кандай ой бар? Кана, Сиил айтып койчу сен. Аябай кызыктуу сабак болду. Кызыктуу сабак болду дагы. Жана ошондой эле чыгармада кыздар кайсы эпизод силердин эсиңерде калды? София? Мага эң жаккан эпизод бул жана Султанмурат өзүнүн Ажымурат кичинекей инисине Мырзагүлгө сүйүүсүн сурап көрөйүн деп атканда, сурап көрөйүн десе, сага ооба десе колун көтөрүп кел, жок десе колун түтөгөн салып кел деген жагы абдан. Ошол эпизод жактыбыз. Дагы Мерим? Мага чыгармада Султанмурат менен Кашкырдын бетме-бет турган жери жакты. Азаматсың, чыгарманын аягында, Абдан Тайманбастан, Андан кийин дагы кандай эпизоддор жакты? Айгерим? аттарын урдап жатканда ошол жагы аябай кызыктуу болду. Ооба. Өзүнүн аттарын, ошо атасынын аттарын кайра алып келе алат экенби же алып келе албайт экенби деп ошол жери аябай кызык болду. Азаматсың. Эми кыздар, бүгүн биз эрте келген журналар чыгармасын кайталадыкпы? Эпизоддордун эсибизге салдыкпы? Анализдей алдыкпы? Салыштырдыкпы? Жана өзүңөрдүн мекенге болгон көз карашыңарды, ой пикириңерди айта алдыңарбы? Демек биз өзүбүздүн эмне сабагыбыздын максатына жетти деп ойлойсуңарбы? Анда бул сабагыбыз силерге жакшы тарбиялык нерселерди алып келди деп ойлойм. Андан кийин бүгүнкү сабакта кыздар аябай активдүү катышкан окуучулар азаматсыңар. Жана ошондой эле топ менен бааласак, бул биринчи топ аябай активдүү катышты деп ойлойм. Ошол себептен биринчи топ азаматсыңар. Жана ошондой эле активдүү катышкан окуучуларга дагы жакшы баа берем. Эмки сабакта бааларын бал менен кошумча баа берем. Жакшы алыңыздар кыздар.